Assalamu алейкум, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жүргөн менин кыргыз боордошторум, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып коюңуздар, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына буйруса, Кудай буйруп, метро Бабушкинскаяга ушундай Нокен самсасынын 3-чү филиалы сиздердин колдооңуздар менен ачылып отурат. Буйруса, сиздерге кызмат кылууга даяр экен, жарыя кылып коюн дегенден бизди чакырып келип калдык. Метро Бабушкинскаяда мурда биз бул жерде Костоправ тартканбыз. Бул жер мындай айтканда кыргыз рыногу болоюн деп калыптыр, чындыгын айтканда. Бул жерде өзүбүздүн бильярдлыйыбыз бар экен, ресторандар бар экен, мына Кыргызстан деген. Бул жакта өзүбүздүн кыргыз продуктолору сатылат. Могу жерде кыргыз дүкөн 24 саат бою иштейт. Могу жерде парикмахерский бар, таксопарктар бар экен, бул жерде сервистер бар экен, машина оңдогонго, парковкалар аябай кенен экен бир туугандарым. Бул Нокен самсасы эртеменки 10дон кечки 11ге чейин сиздерге кызмат көргөзөт. Анан 20 штук алган болсо дейт, метрого чейин бекер жеткирип беребиз дейт. Калган сүйлөшөсүздөр. Анан эң эле өзгөчөлүгү бул жерге KFC кириптир. Менюсунда KFC бар экен. Аябай оригинал деп макташып жатышат азыр мындай киргенде. Мекендештер, анан дагы бир маалымат, эгер ушул видеону кимде ким 100 адамга таратып, мекендешер 100 адамга таратып, эң биринчи келген 10 адамга 12 штук крылья бекер. Эми самсаны айтпай эле кол, бул жерде өзгөчө крыльясы бар экен. 12 штук крылья бекер. Агаларыбыздын айтышына караганда 12 штукка дейт, 2 адам кенен отуруп тоюп кетсе болот дейт. Андыктан эң биринчи келген 10 адамга ийгилик каалап кетебиз. Пешенеси бар адамдар келип эми жеп кетет бекерге илеш дегендей. Толук маалыматты мына тууганыбыз экөөбүз берелик. Адилет атыңар? Адилет. Адилет, ассаламу алейкум. Сиздер жакшымы? Кылсыңарбы? Тынчыкты. Буйруса 3-чү филиалын ачтыңар? Ооба, буйруса 3-чү филиал ачылды. Буга чейин бар эле, Кимкиде бар, Молодежныйда бар, Нокен самса деген. Чайханаңар тартып жүрдүк биз. Буйруса өзүңөр тартып жүргөнсүңөр бардыгын. Ооба. Бизге өзгөчөлүгү ошол Нокен самсага эле крылья, крылышка кошулду. Ошол Бардык адал, сертификаттар бар. Кудай буйруса бардык адал, сертификаттары бар. Аябай жакшы. Бул балалары канча болду? Балалары неме 12 штугу 470, 18 штугу 640, 24-ü 750 рубль. Фрилер дагы сатылат бул жерде, фрилер кошулуп. Фри дагы отдельный болот дейм аны акчасы. Фри отдельный болот. Суусундуктар дагы бар экен. Ооба. Сиздерге эми толугураак кенен бир маалыматты берейин. Айтып өткөндөй Костоправ могу чекеде туугандар. Костоправ чекеде. Чайханалар мына ушул жерлер бар. Бул жерде магазин бар демекчи. Парковкалар ушу кенен экен, мына кое бересиздер бекер, кенен. Жүргүздөр анда ичкерде маалымат берелик, журтаксы көргөзөлгөндө. Доставкалар крыльяга дагы иштейт. Куда каласа иштейт. Канчадан жогору болсо жеткирип бересиңер крыльянын өзүнө. Крыльянын өзү, я думаю, немеден 1000 рубльдан өтсө, суу пусу менен кошуп айтса, жеткирип беребиз. Метрого чейин жеткирип беребиз. Аябай жакшы. Эми багындай моменттер болсо, үйүнө деле жеткирип бергенге аракет кылабыз. По возможности. Метродон канча мүнөттүк жол бул жака чейин? Метродон бир 5 мүнөттө мен жалган айтпайын, бир 8 мен өзүм баскам да бул жерде. Но домарласаң эле наркы өтүп метро экен өзү. Машина менен айлансаң, айланып калат экенсиң да. Мына түз салсаң метрого чыгып калат экенсиң. Могу Бабушкинскийде жашаган өздөрү бардыгы билет экен бул жердичи. Бул жерге келе бересиңер. Основном Бабушкинский жашагандар метро каерде неме экенин бир жакын эле келип кетип атышат буйруса. Биз иштегенибизге Кудай кааласа бир жумадан өтүп калды, бир жума тегереги болуп калды. Келип атышат, көрүп атышат, жакын эле деп атышат. Билбейм, бая метродон чыкканда эмес, антип айта албайбыз. Метродон кичине алысыраак, бир 5 мүнөт баса турган жолу бар. 2-3 дом наракта да. Өзгөчө метро Бабушкинскийде жашаган мекендештерге жөнөтүп коюңуздар. Ушул Бабушкинскийде группанын бардыгына жетип түшсүн. Бул негизи чоң жетишкендик негизи. Чындыгында адам баласы баары жейт экенсиң. Бул бир аппарат эмеспиз да, биз күндүгө 3 мал 2 мал тамак жеп турат экенбиз. Башка жактан деле жейбиз, ачылса, бул жакта бир тууганын ары бери өткөнчө кирип жеп кетип турушат мекендештер. Ошого кечке эле ушундай чайхана, самсаканда ачыла береби дегендерге мына бул дагы колдон келген ачат, мында анча эптеген ачат. Сиздерден ачыңыздар буйруса, сиздерден тартып берүүгө аракет кылабыз. Ичкериден маалымат берелик анда. Болду. Мынакей мекендештер ичкерини сиздерге көргөзөйүн. Анан
Бүгүн ушул самса жеп жүргөн бир туугандардан, анан крыльяндан дегустация кылып, мына реальный болсун бардыгы элдер өздөрү видеого айтып беришсин, жүрүңүздөр. Бисмилла деп киргенде эле мынакей караңыздар, ассаламу алейкум, тамагыңыздар дамдуу болсун. Бул жерге ошол 15 адам бир учурда отуруп жеп кеткенге мүмкүнчүлүктөр каралыптыр. Киргенде эле оң жакта сусундуктар болот. Өзүбүздүн сусундуктар, атамекендин көндүрүш, шербет дагы бар окшойт, ылдыйда султан чай, анан флештерден коюп коюптур, горилла, нитролор бар экен. Анан айтып өткөндөй эле чайлар бул жерде безилмейт, чай. Самсак кымбаттаган учурда деле дейт, чайды акчалуу кылбайбыз дейт, ар дайым бекер болот дейт. Мынакей. Бул агаларыбыздан суралык. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Алейкум ассалам. Жакшы болуп атат ооба. Самсанын даамы кандай экен? Бардыгы реальный болсун, ачыгын айтып коебуз. Самсанын даамы эң мыкты. Эң мыкты десе болот. Мынакей ачылгандан бери ушул жерден тамактанып жүрөбүз. Самсанын деле даамы, могу крылышкилери абдан жакшы. Крылышка жедиңизби сиз буга? Жегем мен. Остиген мен ачылышы күнү келип ушул жерден тамактанып кеткем. Туугандар, келиңиздер, мен совет берем мынакей. Бабушкинскийге, Нокинге смело келе бергиле. Баары сон. Ишиңизге ийгилик. Бул агаабызды мындактан көргөзөлү. Иштериңиз жакшы болобу? Ассаламу алейкум, иштер жакшы, альхамдулиллах, баары жакшы. Самсы өтө мыкты, эттер кусковой, натурит эмеден оштон нокаттан жегенде эле болот. Башкардыкы самсар фарш болсо, мыяты кусковой эт экен. Соус чай бекер экен, таксиде иштегендер ушу Бабушкинскийге келип, ушу самсыдан дамдап кетсиңер, эч өкүнбөйсүңөр. Парковка кандай экен? Парковка кенен, парковка бүт таксистердин баары эле мыякта алган го дейм. Келсиңер, постоянно бош да такси. Всё. Ишиңизге ийгилик. Алейкум ассалам. Сизгечи таксыр, самсы жактыбы? Экинчисин жеп баштадыңыз, а? Значит, сизге жаккан. Бул агаларыбыздан да сурап коелук. Бир катары таксыр, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өз оюңузду айтып бересиз. Андан соң экен сочный, даамдуу, аябай вкусный эмекен самса. Ишиңизге ийгилик. Сизге жактуу таксыр, экөөбүз сүйлөп бересиз, а? Жакты, сонун самса экен. Сиз биринчи жолу кирип жейишиңизби же? Жок, мен дайыма келем. Ачылгандан бери келдим. Еттери кандай? Чалпынчак эти жокпу? Жок, таза эт да, сулп эт. Эти негизи көп элеби, кандай мындай? Эти көп, мен мындай эти көп самсаны биринчи жолу жеп атам Москвада. Ишиңизге ийгилик. Сизге шеф? Жедим, экинчи жолу кирип атам. Азыр заказым күтүп отурам, дамдуу, сон. Крыльясын бир дегустация кылып бериңиздер өзүңүздөр, а? Бир катар мындайдан жеп, а? Бир уштан жеп кең. Өзүңүз бисмилла деп остиң таксыр. Мен чындыгында жедим, мына. Сырный соусу менен экен, аябай сонун, вкусный, даамдуу экен. KFC-ден айырмасы жок. Халал да, самый главный. Самый главный халал. Ооба. Сизден бир штук алыңам, шеф. Кең. Бир остиңиз, соуска тийгизип алыңыз сиздан. Чындыгында мен өзүм жедим жана бышканда эле. Мага аябай даама жакты. Ачууну сүйгөндөргө ачуу кылып берет экен. Анан ачууну негизи көбү сүйбөйт экенбизди. Анан оостри жоктан кылып берет экен. Бирок мындай майлуу эмес, мындай сочный кылып пиширип берет экен да. Көп жерде мисалы крылышка жесең майлуу кылып коюшат. Көп жерде ачык эле. Бул жерде андай эмес экен. Ассаламу алейкум. Сиздерби? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Крылышкадан бир да алың. Крылышка жедиңизби? Буга чейин. Эми ости. Остиби? Самсыз негизи жактыбыз, жеп көрдүңүз да. Сон экен. Кусковый ичинде куйругу салынган сон самса экен. Жакты. Куйруктар чындыгы куйрук экен. Ичи май эмес, куйрук салыныптыр. Жакшы экен. Сизден бир да алың эже. Биз да ости өз оюңузду айтып бересиз. Самсы негизи сизге жактыбы? Самсы биринчи жолу жеп атам. Вкусный, сочный, жакшы экен, соустары бар. Острый халапиносу бар, чай безилмейт, баары жакшы. Негизи ушул метродо эле жашайсыздарбы же башка жактан келдиңиздерби? Атайын издеп жеген келдик ушул жака. Караңыздар, мына. Не болду? Жактуу сиздерге кандай? Реально айткыла. Видеого эле эмес мындай. Даамдуу, серьезно даамдуу. KFC-ден айырмасы жок, биринчиден. Экинчиден, чисто халал өзүдүкү. Чисто Сизгечи. Жакты мага. Сон. Заказ берип тургула. Доставкасы бар экен еще. Доставкасы Доставка бар экен, бекер доставка болгончуктан бери канча. Ооба. Биз доставка кылып берип турабыз да постоянночу. Үй бүлөмөң, а? Биз биякта иштейбиз ушул жерде. Ооба. Баардыгы заказ кылып коебуз. Сизге шеф, жактыбы? Жактуу, даамдуу, ооба. Азыр жумушка деле заказ берип турабыз. Сервисте иштейбиз өзүбүз ушул жерде. Сиздергечи, жеп көрдүңүзбү? Жеп көрдүм. Даамы кандай? Сон экен. Ош сон. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым поддержкада. Ооба, ар дайым бири-бирибизге поддержка кылып, мына
Бул эжекелерибиз, агаларыбыз атайын издеп келишиптир. Нокен самсасын сүйүп жейишет экен. Караңыздар, атайын бул метродон бир аз алысыраак болсо атайын келишиптир. Ишиңиздерге ийгилик. Мы по соседству работаем. Я беру, и сын берет. Очень нравится. Вкусно. Атайын Кызыл Кыядан бери поорду алып келиптир агаларыбыз. Мына Муниринибиз 2005-жылкы экен. Караңыздар. Ассаламу алейкум, Мунир. Иштер жакшыбы? Жакшы. Чарчабай иштеп атасыңбы? Москва жактыбы? Ооба, жакшы. Канча болуп келгениңе? 4 ай болуп калды 4 ай болуп калды. Бул канча жылдан бери самса жабасың? Кантип үйрөнүп калдың сен? Кенен айтып бересиңби бир эки ооз? Студент болуп жүргөн маалда Кызыл Кыяда Кашкар кышталыктык бир Али Акбар Али деген устам. Ошонун колуна 2 жыл үйрөнгөнмүн. Молодец. Ошол эми үйрөнүп Кудай кааласа бияка иштейин деп келдик. Келгенге 4 ай болуп калды. Көп мекендештер келип кичине запара болушу мүмкүн. Самсалар дайым болобу Мунирде? Кудай кааласа болот, дайым эле самс келе бересиздер. Ыстык кылып чыгарып берсең болду. Ооба, тандырдан ысык кылып чыгарып. Микроволновка аралаштырбайсыздар, дальше жагын? Жок, микроволновка жок. Микроволновка аралашканда уже өлөт да, ылжырап калат ысытканда да. Ооба, тандырдан эле свеж чыгат дайыма. Ишиң ийгилик укам. Ар дайым элдин кызматына боло бер. Чындыгында жаш бала экен, мына караңыздар. Студент болгон учурунда да жөн жүрбөстөн эс алуу күндөрү барып атайын үйрөнүптүр да. Ооба. Молодец. Ишиң ийгилик. Чарчабай иштей берем, күч кубат сага берсин. Мына ушундай мекендештер, лайк басып коесуздар, группалар менен бөлүшүп, жакшы каалоо тилек жаза кетиңиздер. Ушундай жаш бизнесмендерибиз көбөйөрсүн, ишиң ийгилик каалай кетебиз Адилет, сага дагы мынакей. Иштөө убактыларың дагы бир катар айтып кетсең. Ошо биз 10-дон 11-ге чейин иштейбиз. Баягы доставка заказ берсеңер жеткизип беребиз. 15-20 20 жогору алса, самсын жеткирип бересиз да? жеткизип беребиз. Келе бересиңер, Кудай буйруса. Ошол Крылышка деле доставка заказ берсеңер 1000 рубльдан өтсө жеткизип беребиз метросуна чейин. Метрого жакыныраак болсо үйүнө чыдап коебуз. Көбүн эсе бул видеону ошол Бабушкинскада жашаган бир туугандарга жөнөтүп коюңуздар. Ар дайым биримдикте, ынтымактыкта бөлүнүп жагылбай, жакшы каалоо тилекти аябастан жазып жүрө берет мекендештерим. Кыргызбай YouTube каналына каттала кетесиздер. Биз ошол мекендештердин ийгиликтерини, анан буйруса мындай жардамга муктаж адамдардан тартып берүүгө ар дайым аракет кылып келебиз. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.